Мына 3 бурчук деп турабыз. Эми круговой деп коелу. Круговойдун акыбалы кандай? Айыл өкмөтү башчысызбы? Кандай акыбалы? Начар да. Качандан бери? Канча жылдан бери начар? Башынан бери. Башынан болгондо канча жылдан бери? Канча жылдан бери начар ошол жер? Башынан бери. Башынан болгондо канча жыл? Асфальт жок болчу да. Канча жыл деп атам мен сизге, айтып атам ошо. Канча жыл? Бер жагы 10 жыл. Бер жагы 10 жыл. 10 жылдан бери бүгүнкүдөй акыбалда жатат, туурабы? Караган адам жок. Туурабы? Тура. Жанында болсо эң бай деген, кыйын деген пансионаттар бар. Радуга, Барчын, Карвен, Азия Палас деген. Туурабы? Тура. А сиз айыл өкмөтүндө канча жылдан бери иштеп атасыз? 24 апта налкан менен Канча жылдан бери иштеп атасыз, сурап 5 атам. жыл болду. 5 жылдан бери иштеп атасыз. 5 жылдан бери иштеп атасыз. 5 жылдан бери ушул келип, ушул жерге бир түп гүл эгип койдуңузбу? Инициатива көтөрүп пансионат жетекчилерин өзү Эмнече өзүңүз кылбайсыз? Эмнече өзүңүз кылбайсыз? Обязательно сизге келип туруп, Бишкектен келип туруп, же президент, же премьер, же дагы башкалар келип көрсөтүш керекпи? жок. Эмнече кылбайсыз өзүңүз? Курорттук жолдорду биздин баланска өткөрүп берлик да. Мен дагы бир жолу айтып атам сизге. Так, мына ушундай жерлерди карабашыңар керек эле. Карашыңар керек болчу. Бул бир эле сизге тиешелүү эмес, сиздин мисалыңызда мен башка бул жерде урматтуу айыл өкмөт жетекчилерине айтып атам. Угуп атасыңарбы? Ар бир курортко кеткен жолдордун инфратүзүмдөрүн жакшырткылагыла. Айыл өкмөттүн сизде бюджет барбы? Бар. Бюджетиңиз канча? 153 миллион. 153 миллион экен. Ушул круговойду жасап койгон канча акча кетет? Сонун кылып тур, ушу круговой сонун кылып жасап, гүлдөрдү эгип, бир 5-10 даракты эгип, сонун кылып, красивый кылып жасап койгон канча кетет? Асфальт менен где-то бир 2-3 миллион сом кетет. Кандай асфальт менен? Бул жердин асфальтын биз жасадык го мына. Круговойдун өзүнө канча акча кетет? Өзүнө. Давай асфальт, у вас не будем спрашивать. Канча кетет акча? Так, 1,5 миллион. Сен асманды карап атасыңбы? Сен кантип айтып атасың 1,5 миллион деп? Ошо круговойду жасап койгонго 50 миң сом акча кетет. 50 миң сом. Каяктагы 1,5 миллион, Уялбайсыңбы? Тегерек чектин барын. Уялбайсыңбы? Мен айтып атам сага, мына круговойдун ичин жасап койгонго. Ошол жерге бир 100 гүл тигип коюш керек. Бир 10 чакты бак дарак тигип коюш керек. Так. Сууну подводить этип коюш керек, болду. Бир 50-60 миң сом айлык акча кетет. 50-60 миң сом кетет. А сен 1,5 миллион деп отурасың. 153 миллион бюджетиң бар экен. Уялбайсың ушуну караганда? Чын керек. Уялбайсың ушуну караганда? Эмне деген жетекчисиң сен? Район, көрдүңүзбү? Никакой требование жок. Талап жок. Жетекчилериңиз монтип отурат, 153 миллион бюджети бар, 153 миллион бюджети бар, 50 миң сомдук ушул жерде келип кеткен круговой жасап койбойсуң. 50 миң сомго. Аны болсо 1,5 миллионго жасайм деп отурат. Демек бул чарбачыл эмес. Көзү ишке жетпейт. Мындай жигиттерди жумуштан алыш керек. Иштей турган, жанын чыгарып, сууруп иштеп ошол жерде мамлекетке, элге кызмат кылам деген жигиттер иштеш керек. Сага окшоп 50 миң сомдукту 1,5 миллионго жасайм дегендер жигиттер иштебеш керек. Вообще сен апарып камаш керек. Андай кыла турган болсоң. Элдин акчасын ошо 1,5 миллион растрата кылам дей турган болсоң.